Салам достор, бул сабакта биз термодатчикти кантип кошконду үйрөнөбүз. Эсиңиздерде болсо, мурда фоторезисторду кошкон сыяктуу эле бардык датчиктер ошол кирүү катары кошулат. Кошуу принциптери баардыгыныкы окшош деп айтсак болот жана бул жерде температурный термодатчикти кошобуз. Эң эки чекесиндеги бөлүктөрү бул оң жак чекеде турганы бул минус, анан сол жактагысы плюс. Ортоңку бутчасы бул сигнальный болуп эсептелет жана аны биз аналоговый порттордун бирине кошобуз. Жана бул жерден буга термодатчикке арналган атайын скетч бар, ошону коюп жазабыз. Аны байкай турган болсоңуздар, эгер ушул сыяктуу ошибкалар же каталар болсо, система оңдогула деген команда чыгат жана аны оңдошубузга туура келет. Жерден байкасаңыздар, азыр биз эгер температураны өзгөртө турган болсок, бул датчиктин көрсөткүчү өзгөрүп жаткандыгын байкасак болот. Ушу менен бирдей. Ушунун негизинде фоторезистор сыяктуу эле бул менен да ар кандай системаларды, автоматтык түрдө иштеген системаларды жасоо мүмкүнчүлүгүбүз бар. Азыркы биздин жасай турган системабыз, мисалы үчүн, автоматтык түрдө климатты контролдоо системасы болуп эсептелет. Ал биз айыл жергесинде же болбосо дыйканчылыкта көп колдоп жүргөн теплицалардын ичинде, мисалы, же болбосо үйүбүздүн ичинде эле бирдей температураны сакташ керек болсо колдонсок болот. Аш эле бул жерге ошол температуранын датчиктин скетчин, даяр скетчин коебуз. Жана анын көрсөткүчтөрү ошол биз өзгөрткөн сайын көрсөткүчтөрү ошол температурага барабар экендигин байкасак болот. Жана ошонун негизинде фоторезистор сыяктуу эле шарттарды коюп программа жаза алабыз. Анын үчүн программаны токтотуп, код жазганды улантабыз. Бул жерде биз шартты коюуда мындай шарт коебуз. Эгер бизде температура берилген көрсөткүчтөн жогору өтө турган болсо, температура жогору боло турган болсо, муздатуу системасы ишке кире турганын, ал эми ошол температурадан ылдый боло турган болсо, жылытуу системасы ишке кире тургандай шарт коюп жазабыз. Бул ошол биздин бөлмөдөгү же болбосо кандайдыр бир жердеги температура бир калыпта сакталышына мүмкүнчүлүк берет. Программадан байкай турган болсоңуздар, эгерде бул жерде температурный датчиктин аналоговый 0 портунун көрсөткүчү кандайдыр бир көрсөткүчтөн аша турган болсо, бир лампочка жанат. Ал эми else деген, ал эми ал көрсөткүчтөн ашпай турган болсо, башка лампочка жана тургандыгын түшүндүрөт. Лампочкалардын ордуна бардык электрондук устройстволорду, же болбосо электрондук түзүлүш түрдүү вентиляторлорду, муздаткыч, кондиционер системаларын туташтыруу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул жерге сиздерге көрүнүш үчүн, түшүнүктүү болуш үчүн светодиоддорду койгонбуз. Жана ошого окшогон катачылыктарды оңдоп, кайра программанын башынан ишке киргизебиз. Азыр бул жерде эмнеге жанбай жатат деп деген суроо туруп калышы мүмкүн. Анткени биз бул жерде программада иначе же болбосо else да биз бир сөз менен айтканда, эгер андай болбой калса деген сыяктуу шартты жазган эмеспиз. Жана ошол шартты коебуз. Өзүңүздөр байкагандай, эгер биздин температурабыз
биз берген жазган температурадан аз боло турган болсо, кызылдын жанганын көрүп, жана андан аша турган болсо жашыл светодиоддун жанганын байкап алабыз. Бул жерде температурадан көз каратылган системаларды жасоо мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жана ошону менен биз автоматтык түрдө климатты башкарган системаны жасадык десек болот.